тойго заказ алганда жазбай койгон адаты бар дешет. Өткөндө бир интервьюсунда көрүп калдым, тиги Каракөлгө адашып барбай коюпсуз. Ушул окуяны айтып берейинби? Ошко бир барганда 4-5 тойду бир алып коем да. Ана şu daha bir toyum бар эле да. Канкей деген ресторанга бардым. Ал ресторанга барсам, бир тамада жигит бар экен. Сарке тойго келдиңизби деди. Тоюм издеп жүрөм деп айтмакмын. Ана эмне дешим эле. Жок, мен ылдыйындамын деп койдум. Бир анан ылдый түшсөм, ылдыйында той жок экен. Олигарх окшойт тоюм дедим да анан. Олигархка барсам, ал жерде бир тамада. Аке тойго келдиңизби деди анан. Эмне дешим эле. Өкүл ата шакырды эле келдим деп койдум да. Макул анан бие деле эмесиң, значит бүгүн тоюм жок окшойт деп ресторандан чыгып барасам, чалып калды. Тынар эмне болду? Келип калдыңбы? Той башталай эди, эметип калды. Элдер келип атат деди. Деп. Моштун бир жерине сүйлөп коёк жетип барам дедим да. Ой, эмне деген ресторан эле кайсы десем. Ой, мына Каракөлдө эле жолдун боюнда Алина деген ресторан деди да. Эже мен ошто мындай отурам, андай анан башка бирөөгө чалып мен ушинтип биякта болуп калдым. Барып мен ачман тойду өткөрүп коем бирдеме кылып. Анан Каракөлдө бирөөнү жумшадым. Ал барып тойун өткөрдү. Телефонумду өчүрүп койгом. Анан түнү саат 12:30 болуп калды. Акырын телефон жандырсам, тырың SMS geldi. Biz seni üşüntüp üy бүлөбүз менен сыйлайт элек, талантыңа ушундай эме берет элек, талантты сыйлайт элек, тажым кылат элек, биз сени ушундай деп сыйлап ушундай кылып тойго чакырдык эле. Көрсө сен ал нерсеге сыйга татыктуу бала эмесиң, түкүрдүм сенин талантыңа түү деп жазып жибериптир да. Эртең менен 10дордо отуруп анан жана номерге чалдым. $100 задатык алып алгам да. Саламатсызбы десем, саламатчылык деди. Эже паспортуңузду анын жөнөтө бересизби десем, эмне кыласың мен паспортумду? Жана $100 салып берейин дедим эле десем, $100 жүзбүктөп туруп тыгып алды, өчүрүп койду телефон. Дагы Каракөлгө заказга тойго барып калдым. Ошол той кылып аткандын эмесине ошол жана мен барбай калган тойдун ээси келип калыптыр. Конок. Анан келип мен өткөн ушун той кылсам, сен ушундай кылдың, сен адамдарды ылгап келе турбайсың. Таарынычы бар, ызасы бар, андай. Эже мени кечириңиз, пожалуйста деп ушундай кечирим сурадым эжеденчи. Анан тойдун башында анан эл менен учурашып өткөндө ушундай эжегенин тоюна келе албай калдым. Ушундай болуп калды. Мени кечириңиз, ошо элдин алдында дагы эжеге кечирим сурап коеюн эжеге. Кудай буйрса ушу элдин алдында айтам, дагы бир жолу той кыла турган болсоң, Кудай буйрса тоюңузга жашылыгыңыз көп, дагы той кылсаңыз тоюңузга бекер келем. Элдин алдында сөз берип коеюн сизге. Дедим, анан кийин элдер давай кол чабышты анан. Жүрүп анан 1,5-2 айдан кийин бекен Зона келип калды. Тынар кандайсың dedi. Анан жакшы. Баягыда тойда келбей калып, кийин фаланчанын тоюнда тоюңа бекер келем деп айттың эле, эсиңде? Ооба, эжеге айткам десем. Мына ошол тойду эми кылып атам. Макул эже анан числосун белгилеп, мен белип алып, ошол той күнү барып, конвертиме $100 салып тойдун башында болгон окуянын баарын айтып берип, анан конвертти эжегинин колуна карматып, ошондон кийин эже менен бир туугандай болуп, Каракөлгө концерт коюп калсам, тамак даярдап коюп, келип тамак ичип кет үйдөн деп катышып калдык ошону менен.